Асанбек Стамовдун «Чүй баяны» аттуу повести. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Арукеден ажыроо Дыйканбек үчүн оңой болгон жок. Жүрөгү сыздап, басса турса ал көз алдынан кетпейт. Көңүлү чөгө аябай арыктап, өмүр сүрүү кызыкчылыгын жоготкондой, күндөр бүдөмүк тартып, баарынан да ал мурдагысындай чөйрөгө, табиятка суктана албай турмушу солгундай берди. Күндөр бири-бирине коёндой окшош, күндөр кунарсыз өтүп, жүрөгү сыздай берет. Өпкө жүрөгүн бирөө сууруп таштагандай, көөдөнү коолдойт. Кээде жүрөгү ачышып, көкүрөгүн бир одоно нерсе өйкөп жаткандай туюлат. Ырас эле анда көкүрөгү түтөп, күйө албай жаткан көрүк сыяктуу эле. Ал өзү тарткан сүрөттөрүнө, этюдтарына мурдагысындай кызыкпай, канчалык өзүн зордоп көрсө да иштей албайт. Баарынан коркунучтуу ушул болчу. Ал молберттин алдында 15 мүнөтчө турса эле жадап, издеген боёгун таба албай туталана, кимдир бирөөгө ачуусу келет. Дыйканбек баарын эстен чыгарып, өзүн алаксыткысы келип, өзү теңдүү сүрөтчүлөр менен кошулуп вино ичип, алардын шаңдуу кечелерине да катышып көрдү. Мындай көңүл ачуу өз табиятына сыйбай турган нерсе экенин ал түшүнүп, экинчи буга окшогон кечеге барган жок. Көңүлүн жубата турган бир гана ага иштеш керек болчу. Бирок иштөөгө кудурети жетпей, Дыйканбек ушундай бушайман акыбалда жүргөндө «Эртең эксперттик комиссия жыйналат экен» деп сүрөтчүлөр дүрбөп калышты. Комиссия сүрөтчүлөрдүн Маданий министерствосунун атайын заказы боюнча тарткан иштерин кабыл алмак. Дыйканбектин да министерство менен түзгөн келишими бар болчу. Келишим боюнча ал 1 жылдын ичинде цемент заводдун дагы эмгектенүү учурду тартып бермек. Дыйканбек ал госзаказды тартып бүтмөк тургай, ага жакшылыктуу даярдык көрбөгөнү эми эсине түштү. Ырас, бир нече жолу ал заводдо болуп, этюд тартып да көргөн. Бирок тарткандары жүрөгүн жылытпагандан кийин көрөрмүн деген кыязды да таштап койгон. Ошол Дыйканбектин жүрөгүнө чий болгон тема Арукеге жолуккандан кийин караманча эсинен чыгып кеткен. Дыйканбектен башка камбыл бирөө болсо чымыркана ал заказды эптеп тартып коймок. Иши кылып сүрөт кабыл алынса болду. Кийин анын музейге коюлганы менен кимдин кандай иши бар? Ага окшоп заказ боюнча тартылган сүрөттөрдүн далайын чаң басып, музейлердин фондусунда жатпайбы? Буга сүрөтчүнүн ичи да оорубайт. Ал эми министерствонун кызматкерлерине өндүрүштүк темага арнап жазылган баланчадай сүрөт кабыл алдык деп отчет берилсе жетиштүү. Бирок Дыйканбек өзүнүн ыйык кесибине антип доо кетирчү сүрөтчүлөрдөн эмес болчу. Буга бир чети анын тажрыйбасыздыгы тоскоол болгондур. Антпегенде Дыйканбек дагы кээ бир кесиптештери сыяктуу ошол заказын көз жумдуга салып бүтүрө коюуга кудурети жетмек. Анткенде тил укмак биякта калсын, чөнтөгү да акчага толуп, келечектеги ышкысын козгогон полотносун жазууга кем карчысыз киришмек. Сүрөтчүлөрдүн кээ биринин бул айласын эчак эле түшүнгөн ал эч качан жүрөгүнө жетпеген теманы көз жумдуга салып иштебес үчүн өзүнө алда качан убада берип койгон. Купулга толбогон чыгарманын жарык көрө турган кандай акысы бар? Ал сүрөтчү болобу, иши кылып чыгарма менен алек болгон адамдардын иштей турган темасын жүрөк гана жөнгө салыш керек. Ошондой гана чыгарма көпчүлүктүн кубаттоосуна ээ болот. Мезгилдин сынын ошол гана чыгарма көтөрөт деп ойлогон Дыйканбек комиссиянын келээрин мурда укса да камырабай бейкам жүргөн. Ошондуктан ал комиссия алдында эч кандай жооп да камдаган эмес. Эртеси мастерскойлоруна эрте келишкен сүрөтчүлөр өсүп кеткен сакал муруттарын асемдүү кырдыра, чачтарын сулуу таратып, кала берсе айрымдары галстук тагыныша, жаңы костюм кийип келишип, деги эле камдуу жүрүштү. Эксперименттик комиссиянын мүчөлөрү да сүрөтчүлөрдүн өздөрүнө окшоп көп сүйлөбөгөн, ойчул, ары салабаттуу адамдар. Алар купулдарына толгон чыгарманы сүрөтчүнүн көзүнчө эле дароо кабыл алышчу да, мындай убакта күлмөңдөшө, ичара баш ийкешип, бирин-бири кубаттай, алгана тургай өз ара азилдеше кетишип, кийинки сүрөтчүнүн мастерскоюна көңүлдөрү куунак кирише турган. Эгерде сынга толбогон чыгармага кез болушса, ошол замат дымый түшүп,
Мындайда шартты дароо баамдаган сүрөтчү акырын эшикке чыгып кеткенден кийин өздөрү гана жалгыз калышкан комиссия сүрөттүн кемчиликтерин талдөөгө өтүшчү. Бирок алар адаттагыдай пикирлерин так кыска гана айтышып, көп сүйлөшчү эмес. Кокусунан ал жерде эки ача пикир туулуп калса, эксперт комиссиянын председатели өзү жыйынтыктап келип, аягында колго салуу менен көпчүлүктүн пикири кабыл алынчу. Комиссиянын мүчөлөрү мастерскойуна киргенде эч нерсе ойлобой бейкам отургансыган Дыйканбек ордунан тура калып, ал эми анын заказы бүтпөй калды деп күнөөм санашпаган алар даяр орундуктарга кичине көчүк басышты да, эми эле кабыл алынган сүрөттүн таасири жөнүндө кеп кыла башташты. Ал жашы 40-тарды чамалап калган аял сүрөтчүнүн «Эненин тилеги» деген сериядагы эң мыкты иштеринин бири болчу. Сүрөтчү ал ишин эч кимге көрсөтпөй, көп жылдар бою жан аябай эмгектенип, кыялынын тереңинде чыгармачылыгына бурулуш жасай турган бир чоң эмгектин үстүндө иштеп жаткандыгын жүрөгү туюп турса да, бирде өз күчүнө өзү ишенбей, алдан ичен түндөрдө кирпик ирмебей түйшүк тарта, нечен жолу комиссияга коем деп чыгынып келип, ошол замат сүрөтчүнүн толгон кемчилдигин көрө, кайра иштеген учурлары көп болбоду беле. Эми минтип эксперттик комиссиянын мүчөлөрүнүн бир оозунан чыккан куттуктоосунан кийин кубануунун ордуна алууга бетер санаркап, жалгызсырай, эмнегедир кайдыгер адамдын кейпин кийип, өзүнчө үн чыгарбай акырын ыйлап жатты. Сүрөтчүнүн анте турган жөнү да бар болчу. Себеби ошол 10 жылга жакын убакыттын ичинде ал бирде санаркап, бирде чексиз кубана жан алекетке түшүп жүрүп, өзү да чарчаган эле. Ошентип ал мастерскойунда тымызын ыйлап жатканда, комиссия анын сүрөтүнүн келечеги жөнүндө кеп кылып отурушкан. Таанымал скульптор жигит мурда пикирин ачык айтпай капарсыз жүргөнсүгөнү менен азыр ал баятан бери жыйынтыктап келген оюн ортого салгансыды. Эмки жылкы чоң сыйлыкка татыктуу мындан өткөн белек болбос. Капырай, эне кудурет ушунчалык таасын ачылган экен. Бул полотно бир көргөн адамдын көз алдынан оңой менен кете турган эмес. Эмгектеп ушунайт. Дайым эле ушундай болуп турса гана атаганат. Биздин кесипти билбегендер тилсиз кесип дейт жолдоштор. Ырас, бир аз сүйлөп көп иштешибиз керек. Бирок симфониялык музыканын тили менен живопистин тили бирдей. Бир эле жараксыз нота бүтүндөй жакшы музыкага доо кетирген сыяктуу, бир эле одоно боек бүтүндөй чыгарманын табиятын булгап коет. Андай чыгарманын канчалык төгөрөгү төп келип тургансыганы менен ошол кемчиликти жүрөгүң сезип турат. Мен өзүм кандай гана чыгармада болбосун идеянын ачык коюлушун жакшы көрөм. Настроениесиз сүрөт адамды ойго салбайт. Силер, жаштар, эмнегедир адамдын жүзүн күйгүмдөтүп койчу болдуңар. Аныңарды новатордук деп түшүндүрөсүңөр. Бирок оюбузча, адамдын образын аттын кашкасындай кылып, ачык, таасын бере албаса, ал сүрөтчүнүн гана жарамсыздыгы деп түшүнөм. Идеяны жашырып коюунун кереги эмне? Ал эми жакшылап байкаса, жерде жаткан котур ташта да сулуулук бар. Эненин жүрөгүндөгү мээримди жакшы бериптир. Ал дегендин өзү эне эмеспи? Ошондуктан эненин табиятын сонун түшүнгөн. Ушул кезге чейин ал кишичелик энени эч кимибиз түшүнгөн эмес экенбиз. Искусство деген жаңылык ачуу деген сөз. Баса, жана сүрөтчү деген аз сүйлөп көнүш керек деп айттым беле. Эми кайра өзүм бабырап сүйлөп жатып алган турбаймынбы? Карыйт деген ушул. Ой мырза, эмнеге дулдуясың? Кана, көрсөтпөйсүңбү ишиңди? Сары мурут сүрөтчү кыт-кыт күлүп, кышылдай ордунан турду. Ал күлгөн сайын маңдайкы курсок тиши ого бетер ачылып, маңдай тырыштары андан беш бетер катталып, кекиртегинен бери кызара жүзү мээримдүү көрүнүп кетчү. Демейде анын өңү абдан серт эле. Жаштардын ичинен ал Дыйканбекти өзгөчө жакшы көрөөрүн сүрөтчүлөрдүн көбү билишчү. Ошондуктан эксперттик комиссиянын мүчөлөрү Дыйканбекти мээримдүү тиктеп калышты. Дыйканбек эч жооп айтпастан бир саамга жансыз тынчтык өкүм сүрүп калды. Бул сен эмнеге мал катасың, жаш жигит? Бирдемең барбы? Болсо көрсөтпөйсүңбү? Сары мурут сүрөтчү башын чулгой колун аркасына алган калыбында көктү тиктегенсип ары бери баса баштады. Бирок үнүндө ачуулануу жок эле.
деги анын демейде ачууланып же тамашалап жатканын билүүнүн өзү кыйын болчу. Эгерде ал чындап ачууланса, анда анын алдында эч ким тура алчу эмес. Үлгүрбөй калдым, деди камырабаган Дыйканбек. Тургандар жаалап кетишти. Эмне себептен үлгүргөн жоксуң? Колуңдан келбеген ишти эмне үчүн аласың? Мына ушул сөздөрдөн кийин Дыйканбек кокусунан чоочун айылдын тентек балдарынын курчоосунда калып, ыза көргөн бир үйдүн эрки баласындай чыйрала түштү да, эми аларга сүр көрсөтүүнүн жолун издей кабак түйдү. Ырас айттыңар, колуман келген жок. Элдин баары эле бирдей кыйын болбойт тура. Тымызын айтылган какшык комиссиянын мүчөлөрүнүн намысын козгоп, эми алардын баарысы бир жаат боло түшүштү да, бешиктен бели чыга элек жатып, кыры көрсөткөн неменин назарын сындырып коюу максатын көздөшүп, бирок кантсе да сары мурут сүрөтчүдөн айбыгышкандыктан, эмитен кыйынсынат, эмитен каяш айтат. Мына ыксыз мактоонун пайдасы, дешти. Сары мурут сүрөтчү алардын күбүр-шыбырын таңазары албай, чындап эле Дыйканбекке жан тарта сүйлөдү. Бүтпөсөң мөөнөтүңдү узартып беребиз. Деги этюдтарыңды көрсөтчү. Фрагменттериң бардыр. Дыйканбек этюдтарын көрсөтсөмбү деген кыязда азыраак ойлоно түштү да, кыялындагы кежирлик, көктүк жеңип кетип, анан уурук кылып жаткан жеринен кармалган адамдан бетер тердей, бирок эси жооп берди. Этюд жазган эмесмин. Бир-эки курдай заводдо болгом. Бирок тема көңүлүмө жакпагандыктан аракет кылган жокмун. Эмне кылсаңар да өз эркиңер. Андан ары унчукпай туруп алды. Министерствонун өкүлү алдыга өттү да: Абдиев менен болгон биздин келишим бузулсун. Алган авансыңызды төлөп бересиз. Экинчи жолу сиздей жоопкерчиликти түшүнбөгөн адам менен мамилебиз болбойт. Эстүү жигит экен десе, ал ачууланганын жашыра албай элге бурулду. Комиссиянын мүчөлөрүнүн баары анын чечимине бир оозун макул болушуп, чала болотсага дешкендей, Дыйканбекке сыр көрсөтө эшикке чыгышты. Сары мурут сүрөтчү Дыйканбекке жан тарткандай кайра дагы бир карап алып, бирок унчуккан жок. Жүзү да мурдагысындай, баягы кебелбеген түрменен колду аркасына алган боюнча көпчүлүктүн артынан кетти. Ошондон кийин Дыйканбек бир айча илең салаң болуп, мастерскойу менен квартирасынын ортосунда жүрдү. Ал ошол тапта кокусунан буту тайып катуу жыгылып, эми ошонун салдарынан жакшы оңоло албай жүргөн адамдан бетер баскан турганы оор тарта, көпчүлүк учурда мастерскоюнда түнөп калып, бирок канчалык аракеттенсе да мурдагысындай эле иштөөгө мойну жар берчү эмес. Ушундай абалда жүргөн ал бир жолу эртең менен мастерскоюндагы диванда чечинбестен бүкүлүү жаткан. Эшик шарт ачылып, Аруке кирип келди. Арукени көргөн Дыйканбек эмнегедир таң калган жок. Аруке үңүлү калып, Дыйканбектин чекесине муздап калган колун койду да: "Сени менен коштошоюн деп келдим, Дыйканбек", деди. "Биз азыр көлгө көчүп баратабыз. Окууну болсо таштадым. Кыязы сырттан окуйм го." Андан кийин Аруке Дыйканбекти сөзүмдү угуп жатабы дегендей тыңшап калды да, анын кайдыгер жүзүн бир тиктей кейип кетти. "Сенден чындап ажыраганымды эстеген сайын көңүлүм караңгылап, жаным ачыйт. Бечара башым аңдабай жүрүп тузакка өзү чалынды. Сенин касиетиңди эми түшүндүм. Мен үчүн сен эми санаа жетип, кол жетпеген чолпон сыяктуусуң, Дыйканбек. Өзүңдү сактай билип, өнөрүңө кир жугузба. Мындан ары мен дилимде жат адам менен өмүрдүн татаал, ары түйшүктүү жолун басам. А сен болсоң качандыр окулган жакшы китептин барагындай саргарып, улам ыраактай бермекчисиң. Балким бир убакта так рейстен да чыгарсың. Бирок муну мени аяп, мага бооруң оорусун деп айтып жаткан жерим жок. Сенден кечирим сурап, алдыңдан өтүп коеюн деп келдим. Мөлтүр сүйүүбүзгө кир жугузгандыгым үчүн кечир. Адам көтөрбөгөн, адам чыдабаган азап болбойт. Адамбыз да, көтөрдүк башка түшкөндү. Кош бол, менин асыл кечим." Аруке сулук жаткан Дыйканбекти олдоксон кучактай, эрдинин акырын өптү да, эшикти көздөй шашып жөнөдү. Арукенин келип кеткени Дыйканбек үчүн бир көргөн жакшы түш сыяктуу болду. Ал көпкө чейин ордунан козголгон жок. Терезеден күндүн нуру шыкаалап, бактын бутагынан таранчылар чырылдап, ошого алаксыган Дыйканбек туруп барып терезени ачканда үйдүн ичине жаздын жыты толо түштү. Мындан 2 күн мурда сары кар жааганына карабастан,
короо ичинде жылкычы чымчыктар учуп жүрүшүптүр. Мындан ары ал көңүлү ала качып, Арукенин келиши жүрөгүндөгү тоңго музду козгоп койгонсуду. Ооба, ал эшикти тиктеп туруп шаардан кетиш керек деп ойлоду. Бул ой санаасына келгенде гана жүрөгү булкуп алды да, эмнегедир Дыйканбек өзүн шаарга кайрылып келбестей сезди. Алыстан бир белгисиз үмүттүн учкуну жылт этти. Ал шашып кийине баштады. Мындан ары Дыйканбек шаарда бир күн да кала алмак эмес. Ал кесибин алмаштырууну чечти. Токмокко мугалим болуп келгенден бери Дыйканбектин эжеси Соно менен мамилеси келишпегенсип, ошол оюна түшкөн сайын ал чындап санаар куучу. Бирок алардын бири-бирине көңүлү калгандай деле чатагы жок эле. Дыйканбек жалгыз эжесине каяша айтмак тургай өйдө караган жан эмес. Аны тарбиялап окуткан, ушул даражага жеткизген да эжеси болгон. Ошондуктан Дыйканбек эжесинин алдында өзүн ар дайым милдеттүү сезсе да, күнөөлүүмүн деп эсептөөчү эмес. Көпчүлүк убакта ал жакын адамдардын ортосундагы чатак ушинтип башталат да, анан өз ара түшүнүккө келишкенче кайгылуу жыйынтыкка туш болушуп, ошондо гана алар бармагын тиштеп, бекер кылыптырмын деп өкүнүп калышат. Ага чейин жоруктарынан кылдай күнөм санашпай, эки тарап тең бири-биринин алдында өзүдөрүн күнөөлүү сезгиси келишпейт. Сононун иниси Дыйканбекке доомат кое турган жөнү бар сыяктанчу. Анткени ал тагдырына таарынып, өзүн бактысызыраак сезген аялдардан эле. Соно өзүн бактысыз сезгендигинин себеби оокаты өтпөй калгандыгынан эмес, керт башына байланыштуу болчу. Ал кызыл гүлдөй ачылган 16 курагында атасынын көлдүк тамыры Капалбайдын жалгыз уулуна турмушка чыккан. Күйөөсү Жаныбек нур жүздүү, иштесе колунан иш келген жигиттин гүлү деп айтарлык адам эле. Соно аны менен 7 жыл өмүр сүрдү. 7 жыл таалайлуу болду. Токойчунун окуусун бүтүрүп келген Жаныбек Чолпон атадан өйдө тескейлүү тоонун өндүрүндө карагай башы болуп иштеп жүрүп, ошол согуш чыгаар жылы ал толкуса бүрккөн тамчылары терезени жаба түшчүдөй көрүнгөн көлдүн булуңундагы тектирчеге мыкты там салган. Ошентип согуш башталып аскерге кетти да, ошо боюнча дайыны чыккан жок. Өлдү деген кара кагаз келбегенден кийин Соно да үмүт үзбөй күтүп жүрө берди. Анын үстүнө карып калган кайын атасын кыйып кете алган жок. Кайын атасы да Сонону келин катары эсептебей кызындай көрчү. Сононун өмүрүндөгү дагы бир кыйын учур, согуш бүтөөр жылы жалгыз кызы чарчап калып, бирок кайыл болгон ал үмүткө гана ишенди. Бирок үмүттүн да чеги болот эмеспи? Күтө Жаныбеги келбей үмүтүнө кеч кирди. Үмүт карганда адам кайгычыл болуп калаарын Дыйканбек түшүнгөн эмес. Дыйканбек сүрөтчүлүк кесипти таштап, мектепке мугалим болуп иштеп жатканын уккан эжеси Соно кубанып кат жазыптыр. Адегенде эжесинен мындай жооп угам деп анын санаасына да келген эмес. Кайра ал ушунча жылы Москвага чейин окуп, акыры кесип кылаар кызматың мугалимдик болсо, анчалык элди убара кылбай эле Пржевальскийден институтту бүтүп алсаң болмок. Москвадан чоң окуу бүтүп келди. Эми ал баккандай кызматкер болот деген кошуналарына жобурай берчү. Азыр элдин бетин кантип карайм деп беймазаланат го деген. Эжеси антмек тургай, ошол тактай майлаган малярдын кесибине окшогон кызматың мага баштатан эле жакчу эмес. Сенин көңүлүң калат деп унчукчу эмесмин. Жакшы кылыпсың, каралдым. Азыраак чыдап турсаң районо менен сүйлөшүп, өзүбүздүн айылга которуп алам. Үстүңдө үйүң бар, тамак ашың даяр. Мага эми сенин балдарыңды чоңойтуп гана тынч өмүр сүрүү дептир. Дыйканбек мектепке өз каалоосу менен келди. Жакшы көргөн кесибиңден баш тарткын деп аны эч ким зордогон жок. Ошондуктан бир тууган эжесинин бул пикирин билгенден кийин ал кубанса болмок. Бирок антмек тургай кайра бир топ күнгө чейин анын санаасы кирдеп, бушайман боло, кала берсе сыйынган мазарын бейбаш бирөө кордоп кеткен адамдан бетер ал өзүн жаман сезип жүрдү. Текке кеткен кыялдар дечү ичинен. Качандыр мындан бир топ жыл мурда ал Фрунзедеги сүрөтчүлөрдүн көркөм окуу жайында окуп жүргөндө эле келечекти көздөй тымызын умтула, өжөрлүк менен көп иштеп, көптү билүүгө кызыгып, акырындап окуучулардын,
педагогдордун арасында оозго алынып, ошондо да кыялына тынчтык бербей, жүрөгүн эзген тилегин эч кимге билгизбей басмырт жүрдү. Ал эми Москвада окуган жылдары Дыйканбек өз күчүнө ого бетер ишенип, ойлонбогон, окубаган китептери калбай, аалам алыптарынын эмгектерин музейлерден кайра-кайра көргөн сайын андагы улуулукка, жөнөкөйлүккө суктангандан көзү жашылданып, нечен түндүрдү кирпик кирмебей санаасы чабыттай берчү. Ошондо ал тура калып, бир улуу эмгек жаратчудай жүрөгү булкуп алар эле. Бирок улуу нерсенин баары жөнөкөй, элге жетимдүү болорун ал ошондо эле түшүнгөн. Ошол өзү эрте түшүнгөн жөнөкөйлүккө жетиш үчүн зор эмгек, эрк, талант, адамгерчилик жана да билим керектигин, жөнөкөйлүктү өмүр бою издеп, ага жетиш үчүн көп аракет керектигин Дыйканбек эми түшүнүп отурат. Даңкка жетүүнүн оңой жолун издеп, далай таланттардын жок болуп кеткендигин да ал жакшы билчү. Азыр болсо өзү канча жылдар бою кыялдын жетегинде алданып жүргөндүгүн эстеп кейип, ошончо алыптардын ичинде ал өзүн бир бейчара сезди. Кала берсе ал өзүндө ошол жүрөгүндөгү бүлбүлдөгөн учкунду тутандыра турган эрктин, чыдамкайлуулуктун жоктугун эми тойду. Өмүр сүрүү деген өтө кызык. Анын адамдарды азгырган таттуу жактары көп. Ошонун көбүнөн баш тартып, эркти тарбияланмайынча чыныгы искусство жаралбайт. Дыйканбек мындан ары ошол өзү туйган чындыкты окуучуларына түшүндүрүп, аларды туура жолго салмак. Жанын кыйнаган ойдон арылуунун бирден бир дабасы ушул болмок. Дыйканбек үчүн мектепте иштөө, жашоо улам кызык боло берди. Ал окуучуларга сүрөттөн жана черчениеден сабак берет. Ошого эле катар декретке чыккан аял мугалимдин орус тил сабагында директор Дыйканбекке жүктөп койгон. Адегенде Дыйканбек бул өзүнө такыр тааныш эмес сабакты кантип берем деп чоочуса да бат эле көнүп кетти. Ал тургай программага ылайык китептер менен таанышам деп жүрүп, ал жазуучулардын чыгармаларын көп окуй баштады. Ушул жерден Дыйканбек өзү үчүн мурда байкабаган жаңылыкка туш болду. Өзгөчө классик жазуучулардын чыгармалары менен залкар сүрөтчүлөрдүн полотнолорунун ортосунда бир белгилүү табигый окшоштук, бирдейлик бар экендигин сезди. Ошол кокусунан ачкан жаңылыгы аны бара-бара аябай кызыктыра берди да, ал акыры искусствонун бардык түрлөрүнүн ортосундагы кандайдыр бир органикалык байланышты сезди. Демек, искусствонун бардык түрлөрүнүн табияты бирдей экен да деп ойлоп, эми ага орус тил сабагын окутуу коркунучтуу болмок тургай, кайра барган сайын жүрөгүнө жакын боло берди. Ошондон улам университеттин филология факультетине сырттан окумакчы болду. Жүрүм-туруму салабаттуу, кесибине берилген бул жигит бат эле мугалимдер ичинде кадырга ээ болуп алынып кетти. Мектептин директору үчүн Дыйканбек өзүнчө бир табылга болду. Көзөмөлдөп турса, окуучуларга эстетикалык тарбия берүүдө ал бир топ иш кылып берээрине директордун көзү жетти. Ошентип жайкы каникул башталганча Дыйканбек тез эле мугалимдер арасында өз киши болуп калды. Улгайган мугалимдер директор баш болуп, Дыйканбекти үйлөрүнө мейманга да чакырышты. Дыйканбек педагогдор арасында өзүн чоочун сезбей, мурдагы кесибин ойлобой, ал ушинтип жаңы коллектив, жаңы кызматтын кызыгына батып жүрүп, Арукенин күйүтүн гана унутуп жөн болбостон эжесин да эсинен чыгарып койгон. Ал эмес анын 2 катына жооп жазбагандыгын билди. Бирок жооп жазбаганы жөнүндө камырабай ошол кезде Дыйканбек өзүнө азыраак эле бош болуп калууга мүмкүнчүлүк берген жок. Сабакка даярданып, сабакты кызыктуу өткөрүүнүн камын көрүү, окугандарынын ар биринин табиятына өзүнчө байкоо жүргүзүп, аларга ошого жараша мамиле кылууга окшогон толгон иштер күн сайын чыгып, эгерде азыраак убактысы болуп калса, ал колтугуна жакшы көргөн китебин кыскан боюнча тоо тарапка чыгып кетчү. Анда ал бир да жолу өзү менен кошо этюднигин ала жүрчү эмес. Бара-бара буга өзү да көнүп, мурдагысындай 2 жака этюдниксиз чыгып калса, карбаластаганын койду. Ушинтип өзү туш болгон жаңы дүйнөнүн кызыгына батып, убакыттын кандай өткөнүн билбей жүргөндө окуу токтоп, окуу жылынын аякташына байланыштуу өткөрүлгөн педсоветте Дыйканбек кызык окуянын күбөсү болуп, бирок ошол окуянын тегерегинде болгон талашты ал көпкө чейин түшүнө албай жүрдү.
Интернатта жайкы каникул учурунда барар жери жок томолок жетим балдар кыздар да бар экен. Мына ошолор үчүн мектеп шаардын четиндеги 10 гектарча жердеги алма бактуу жайга лагерь уюштуруп, жетим окуучулар ошол жерде сентябрга чейин эс ала турган. Лагерь уюштуруучу жайдын табиятынын кооздугу Дыйканбекке мурда эле жаккан. Анткени ал жазында бир нече мугалим окуучулар менен барып, ал жерде арыктарын тазалай, алма өрүктөрдүн куураган бутактарын кесишип, түбүн жумшарта, жаңыдан гүл ачып келаткан дарактарды дарылашып, далай жолу кумардан чыгышкан. Ал жайдын чар тарабы мелмилдеп жай аккан кара суулар менен курчалып, батыш түндүк жагы болсо келишимдүү майда көлмөлөргө толгон. Бул жер кимди болбосун кыялдантып, жашоого болгон кызыкчылыгын арттырат. Ушундай сонун жерге барып, окуучулар менен иштөөнү мугалимдер каалабай, ар кандай шылтоо айтышып, директордун аябай ачуусу келип, 2 жаш мугалимди мажбурлай баштады. Алар каяш айтып, жыл сайын эле биз бара беребизби? Биздин дагы үй бүлөбүз менен чогуу эс алсак деген планыбыз бар, деп көшөрүп жатышты. Жыл сайын ушу, деди директор кейип. Ана силерди эс алат деп жетимдерди кароосуз калтырат белек. Бүгүн приказ даяр болот. Ошондо иштебегениңерди көрөбүз. 3 айга график түзүп, ким кимден кийин иштерин такта, деп завучка айтты да педсоветти жыйынтыктай баштады. Аты чыккан мугалимдер нааразычылыгын ачык айта албай, бирок өз ара көңк-мөңк болуп жатышканда Дыйканбек ордунан турду да: "Болот Идрисович, сөзүңүзгө аралжы болгонум үчүн кечириңиз. Эгер ар ким өз каалоосу менен барбаса, ал иштен анча натыйжа чыкпайт. Каалабаганыңарды кыйнап кереги жок. Окуучулар менен жайды жайлата мен бирге болом. Мейли анда, мени жазып койгула." Мугалимдер ууду болуп отургандардын ичинен кимдир бирөө: "Жалгыз иштемек беле, дагы бир тарбиячы кошуп берүү керек", деди. "Жалгыз иштесем некен? Жалгыз деле иштеп берем. Жогорку класстын окуучулары жардам берет. Кам санабай эле койгула, иштейбиз", деди Дыйканбек. Директор Дыйканбектин ак ниет мүнөзүнө ого бетер ыраазы болуп, бирок жалгыз иштейм деп анын тажрыйбасыздык кылып жатканын түшүндү да: "Жок, жалгыз иштөө бир киши үчүн оор болот. Баланын иши бала. Узун күндө ошончо баланын арасында куруп каласыз. Рахмат сизге, Дыйканбек. Бияктан биз ойлонуп туруп бир тарбиячы кошуп беребиз", деди. Убадасы боюнча директор Дыйканбек менен иштөө үчүн бир киши кошуп берди. Кошуп берген тарбиячысы Айна болуп чыкты. Бирок муну директор атайын иштедиби же мурда Дыйканбекти тымызын тиктей берчү Айна өзү кааладыбы, айтор ошол жайда Дыйканбек менен Айна лагерде бирге иштеп калышты. Чүйдөгө ошол жылкы жаз айы абдан жаанчыл, ысык болду. Күндүзү чар тарап жаркырап, сулуу май, кундуз саамай 15 кызча тарана, кыр-кырлардын бетинде, ойдуңдардын түзөңүндөгү жашыл шиберлердин арасынан оттой жанган жоогазындын гүлү баш багып, анан ак эле удаа бир аз күндөн кийин мүлдө түзөңдөргө бүтүндөй тоо коюнуна кан чачып таштагандай кызгалдактар жайнап чыга келет. Гүл жайнаган, гүл жыттанган теребелдин көк шиберинин колтугуна эртең менен буурчактай тоголок көгүш түстүү шүйдүрүм илинип, анан күндүн муруту чачырары менен ошол көгүш тоголок шүйдүрүмдөр жиби үзүлгөн шурудай жерге күбүлө, жерден көгүш түтүн сыяктуу суюк буу көтөрүлүп, канат сермеген кызыл калкан көпөлөктөр абага көтөрүлөт да тээ алыстагы суу боюндагы жашыл талдардын арасынан көкөк таңшыйт. Тоо тараптан жаныңды сергиткен салкын жел дыр этсе, көктөгү тердиктей кара булут себелеп жиберет. Күндүн нуру күлүп турганына карабастан, өткүндүн тоголок ак тамчылары эшектин кулагындай делдеген карандыздын жалбырагын дыбырата сабап ийип, өткүн канчалык тез башталса, ал ошончолук тез басылып, кара тоонун жашыл этегине жескемпирдин желеси туруп калат. Анын жашылы жашыл, кызылы кызыл, кооз түсү чыбык минген секелектен тартып, эс тарткан өспүрүмгө чейин өзүнө чакырып, сыйкырлап, анан ошол эстүү, эси жоктун баары жескемпирдин желесин кармайбыз деп өйүздү көздөй чуу коюшат. Алар жакындаган сайын желе закымдап, алыстап, көздөн кайын болот. Жомогуш ынтип башталат. Өмүр сүрүү ошончолук кызык болот. Бир паста магдыраган кооз теребелдин кереметтүү келбети эми кайра башка түргө өтөт. Айтмакчы,
түш ой, Кара тоонун эң бийик чокусу берик таштын үстүнөн кылайган ак булут чулгайт. Бирок чүйөрөнүнүн андан башка туш тарабынан томуктай да булут көрө албайсың. Күн нуру чатырап, теребел көшүй берет. Ошого карабастан жергиликтүү эл берик таштын чокусун булут чалды. Жамгыр жаайт экен дешет да, өздөрү жазгы кара нөшөрдөн сактануунун камын көрө башташат. Мурда чүйдө жашабаган адам ошол шиш чокунун башына оронгон томуктай булут жамгыр алып келет деп санаасына да кирбейт. Айткандай эле күн кызарып атат да, кайдан жайдандыр асманды үзүктөө кара булуттар чулгап, аба үп болуп, шамал жүрбөй, жамгыр жыттана токой ичи дымып, куштар сайрабай, жан-жаныбарлардын баары бир жака житип кетишкенсип, көгүчкөндөр тамдын чатырынын жапсарына кургулушат. Адегенде көктөн түшкөн сейрек чоң тамчылар чатырчалардын үстүн тырс-тырс сабай, бир маалда асман тең бөлүнүп кеткендей чарт эткен үн чыгат да, терезелер калдырттап, бул оор соккуну көтөрө албай жер чайпалып кеткендей сезилет. Кара нөшөр куя баштайт. Кара тоонун коктуларынан кыян жүрүп, жаңыдан кире баштаган. Чүй дарыясы бир заматта киргил тарта, баягы жүрөктү титиреткен чагылгандын огу жакын эле жерде Кара тоонун аскасына барып сайылгандай, ошондон улам тоо томкорлуп кайрадан таман алдындагы жер чайпалгансыйт да, карды жарылгансыган кара кучкул булуттардан жамгыр чакалап куят. Ошол кезде сен ичиркенип үйдө отурганыңа кубанып, анан ушул жамгырга калып үшүгөн бирөөгө эмнегедир бооруң оруп кала берсе, ушундай нөшөрдө уй кайтарып жүрүп, шөмтүрөп суу болгон бала чагың эсиңе келсе, ан сайын үшүп, мындай чакта атаңдын кара тонуна оронуп алып жылуу үйдө уктаган кезиңди эстей, сенин калп эле тыноо тартып уктамыш болгон бетиңди ачып, үстүңө үйрүлгөн байкуш энеңди эстеп ыйлагың келет. Жүрөгүң опколжуп, көкүрөгүң ысып, ошол бала чакта энеңдин тилин албай беймаза кылганың, ыйлатканыңды эстеп өзүңдү жемелей, жеке энең эмес бүтүндөй ааламдын алдында күнөө кылгандай сезесиң. Ан сайын терезеден сарыккан жаандын суусу энеңдин көз жашына окшоп, сызылып тынымсыз ага берет. Байкуш эне, ушул кезде сенин дөбө үстүндөгү эңилчек баскан боз молоңду кыян жууп, түтүктөй ичке ийниңдин оозуна сенин жаткан нымдуу, караңгы жайыңа жамгырдын киргил, муздак суусу толуп, бир кезде нур жүздүү жигиттин жүрөгүн титиреткен келбетиң, шамал тийсе жибектей кулпурган олоң чачтуу, акылга жетик алтын башың муздакты да сезбей, аптапты да сезбей, жерди дүңгүрөткөн чагылгандын үнү менен да иши жок, дүлөй жымжырттыкка тунуп, капкачан кара жер менен кошо жер болдубу? Мээримдүү энем, мени тапкан асыл жүрөгүң муздадыбы? Дөңгөчкө жан киргизген сыйкырдуу колуң куураган жыгачтын сенек бутагындай жансыз жатканына күйөм. Уктай бер, байкушум, уктай бер, мээрман энем. Сен дүйнөгө өлбөс болуп жаралгансың. Сен тамыры куураса да данеги калган мөмөлүү даракка окшошсуң. Ааламга урук чачкан аял затын сыйлайлы. Аялды кордоп, аны ыйлаткан адамдын үйү күйсүн. Аялдын күнөөсүн кечире албаган адамдын бооруна жара чыксын. Жүрөгү дүкүлдөп, көзүнөн жаш кылгырган Дыйканбек терезеден көзүн албай ушинтип өзүнчө кобурай берди. Ошенткен ал санаасында Арукенин баскан изин өөп, ошого бакыт, өмүр тилеп жатты. Баягы үздүктөй кара булуттар тарагансып, эми асман бетин агыш боз чалып калды. Жамгыр ак жаанга айланды. Бул майдалап жааган ак жаан бир топ күнгө чейин басылбасы белгилүү. Бирок бул майдын аягында жааган ак жаанды дыйкандар май жаан деп аташат. Суу эңсеген өсүмдүктүн баары бул жаандан кийин соёлонуп күндү көздөй бой созот. Май айынын аягындагы кара нөшөр акыркы жамгыр болду. Андан кийин чүй боорундагы кадимки жайкы аптап башталды. Мына ушул учурда Дыйканбек окуучулар менен лагерге көчүп келди. Кара тоонун калдыркан кара таштары күн тартып, андан ары таш көмүрдүн чогундай ысык илеп келип, эгер ошол ысык кайнаган учурда аталган тоонун ташын кармап көрсөң, тим эле чок кармап алгандай калакайлап таштап ийесиң. Саратан ызылдап,
токмоктун үстүн мунарыктаган боз чалып, чакчая төбөнүн тийген күндүн ысык аптабына чыдабай, жаан жаныбардын баары көлөкө эңсей, ал эмес таранчыларда канат сермебей суу боюндагы Карагандын саябанына корголосо, эртең менен талаага жортуп чыккан жолбун ит да тилин салаңдатып карандыстын жалбырагына башын катып, ан сайын үп эткен жел жүрбөй, чаңдуу ысык жолдун үстүндөгү чегирткелер аяк улаган добуштан улам ташка тийип, туш-тушка бытыраган айнектин сыныгындай куураган чөптөрдүн арасына барып сайылышат. Чүй талаасы канчалык ысып турса, лагерь турган жер ошончолук салкын жана да кооз эле. 2 кишинин кучагы жеткес чынар теректер көк мелжийт. Анын кыл чокусундагы күмүш жалбырагы кандайдыр өзүнө жел чакырып, ошондон улам шуудурап, куду бир назик тилде кимдир бирөө менен сүйлөшүп жаткансып, ал эми ошол эле чынар теректерге катар бутагынан ийнедей да күндүн нуру өтө албаган каралжын жоон дуптар дымып, анын түбүндө бир аз көйнөкчөн отурган адам кадыресе чыйырга түшөт. Ошол көлөкөсүнөн күн көрүнбөгөн дарактардын түбүндөгү арык менен үн чыгарбай тунук кара суулар тымызын агып отуруп, лагердин күнчыгыш жагындагы камыштуу көлмөлөргө барып куят. Жашыл камыш өскөн тунук көлмөлөрдүн чет чакасын баркыттай түктүү жашыл, саргыч балырлар чайып, ошол көк камыштын арасын жайкысын жапайы каз өрдөктөр мекендеп, кээде ал жердеги камыштуу сонун дүйнөнүн кереметине азгырылган бакма чоң курсак каздар да сүзүп барышып, бир аздан кийин эмнегедир каркылдаша, канат сермеп качып чыгышчу. Сыягы шамдагай кара моюн жапайы өрдөктөр балапандарын коруппу, айтор бул бейтааныш меймандарды өз мекенинен алыс кууп ташташчу. Кээде Дыйканбек интернаттын тестиер балдарынан кезек-кезеги менен 2-3төн өзүнө кошуп алчу да кароолчунун узун, оор кайыгына олтурушуп, камыштуу жашыл дүйнөнүн арасына кирип кетчү. Өзгөчө күн кылкылдап уясына батып бараткан маалдагы бул жайдын сулуулугуна суктануудан Дыйканбек тойчу эмес. Эмне деген кана керемет. Майда көлдөрдүн үстүн куду өрт алып, күйүп жаткандай балбылдап, ак кардуу тоонун кыл чокусунда кызыл нур чалып, ызылдаган саратандуу жайдын кечи мелмилдеген талааны көрккө бөлүп, кызыл айнектерден олоң чач кыздар шыкаалап тургансыйт. Жашыл балыр арасынан бүлк-бүлк этип сүзүп чыккан андатырлардын төбөсү бирде жаныңдан көрүнсө, бирде тетигил көлдүн ортосуна барып, бирин-бири менен кучакташа күрөшүп жаткансып, кичинекей каралжын, шамдагай балдарын ээрчитип көл үстүндө жапайы өрдөк сүзсө, арытада көл үстүндө билинбей жаадай туз суу жылан сүзүп бараткансыйт. Баягы балалуу өрдөк шыпылдап жылаандын артынан кууп жөнөйт да, камыш четиндеги жашыл балыр үстүнө бака секирип чыгып, шоңшоюп отура калып, алкымын былкылдатып чардап ийет. Ушул кезде тоонун четинен айдын жаркын денеси шыкаалайт. Тоо ылдый муздак шамал жүрүп, баягы үп болгон, селейген камыш арасы шуудурап сырдуу, сындуу, айлуу түн өкүмсүрө. Мына ошондо көл үстүндө ак чабак ойноп, ак чабактар жылуу көлдүн койнунан ысуулагандай жогору атып чыгып, кайра топ этип көлгө түшөт. Белгисиз кубаныч жүрөктү бийлейт, белгисиз жылмаюу жүзүңдү чалкыйт. Бир туруп кыялың ала качып, жүрөктү кытыгылаган, жүрөккө тынчтык бербеген муңайым ой санааңды бийлеп, өмүр дегендин чеги жоктой, ошол түгөнбөгөн таттуу өмүрдү кочуштап чачкың да келет, жашагың да келет. Белгисиз бир ай жамалдуу кызга ашык болгуң келет.